Assalamu алейкум, көкбөргү ормандары. Assalamu алейкум, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, бүтүндөй жылкы күй ормандарына Россиянын Ростов шаарынан салам айтабыз. Кудай буйруса, достор, буга чейин кыйырдагы кыргыздар деген бир-эки жакшы улак, жакшы чыгарылыштар болду. Бүгүн, достор, дагы бир жакшы жаңылыгыбыз чыгып атат. Буйруса ушул жылкыга байланыштуу бир жакшы мындайча айтканда бир өзгөчө чыгарылыш болот деп үмүт кылып атам. Себеби ушул жерде жердеп калган биздин кыргыз бир туугандарыбыздын бири Шамшидин агабыз менен буйруса ушул, достор, мынакей ушул сарай менен бул жерде сарайдан башка жылкыдан башка аргымактардын породалары жөнүндө Кыргызстанга каяктан келип каяктан кетип атат кыскасы маалыматка өтө бай чыгарылыш болот. Шамшидин эке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, кегилем. Кандайсыз? Кандай, жакшы. Ден соолук жакшыбы? Шүгүр Аллага. Жакшы жүрөсүңөр алдыңар. Ростов жакты. Кудайга шүгүр. Ростов жакты, бир жаккан жер. Кыргызстан менен погодасы мындайча айтканда плюс-минус бирдей эле экен. Бирдей эле. Ошол жагы жакты. Анан бир айырмачылыгы бир аз шамал көбүрөөк экен, Ооба, күн ачык болгон менен суук болуп турат да, постоянно. Анан бирок жайкызы Саратанда өтө катуу ысыйт деп атат го. Ооба, 30-35ке барат. Ошон үчүн кар аз жабайт бул жерде. Ошон үчүн жер жемиштин баары бышат экен да. Ооба. Погода Кыргызстандыкыдай эле да почти. Ошон үчүн көнүп калып жүрөбүз да ушул жерде 22 жыл, 23 жылдан бери. Баракелде. Кудай буйруса бир күй ормандарга бир жакшы чыгарылыш кылып берели, Шамшидин эке, Хорошо. Буйруса кече өзүңүз экөөбүз сүйлөшүп калганда да жакшы жаңылыктарды айтып бердиңиз. Эми буйруса күй ормандарга тартуулайлы ошону. Бул дарек биз турган жер кайер азыр? Бул Ясная Поляна 2 деген көчө, Родионовна Святая деп коет бул. Ошондо бул жер дачныйбы же село болуп калабы? Село бул. Село. Село бүтүп аягында жерде, бул жагы полный кеткен тала. Бул жагы тала экен, достор. Мында үй жок башка. Акыркы үй да бул. Жакшы. Шамшидин эке, мен моң көрүп таң калып атам да, бизде Кыргызстанда болгондо алгери могу жолдун заборго чейин алгери тосуп алмак, кыргыздар болгон да? Тосуп алмак, мана даже стойка какканга мүмкүн эмес. Ат көбөйгөндө просто эле дебелеп салбасын деп тосуп койгом. Атак ачабыз, эртең текшерип келген болсо иш тарап салат ушулга. Бул жерде мүмкүн эмес. 1 метрде чыкпайсың. 1 метр, даже бирдеке тосушка мүмкүн эмес. Баракелде. Чөбү ашыкча өсүп кетсе дагы иш тарап салат, оор тазалап туруш керек. Бул жерде закон ошондой. Жакшы. Буюрса биз Кыргызстандан ушу закондор кирип атпайбы? Ооба. Акырындык менен, Ооба. Мынакей, достор, анда буйруса баштайлы. Шамшидин эке, жаңылыктан коштоп, бул сиздин сарайыңыз жалпы территориясы канча? 8 гектар. 8 гектар. 8 гектар. Бул сарайды сиз өзүңүз салгансызбы? Ооба, өзүм Сатып алган эмес, өзүңүз салгансыз. Өзүбүз, усталарга салдырган. Бул жерде эчтеке жок болчу. Бир үй менен эле бир газ бар эле, башка эчтеке жок болду. Полный нөлдөн салдырганбыз да ушул жерде. Баракелде. Канча жыл болду дедиңиз Россияга келгениңизге? 23 жыл болду. 23 жыл. Охо, сиз Союз тарагандан эле бир астан эле келген экенсиз да? 2002 башталганда келгем да. Ошондон бери ушул жердебиз, базарда соода кылдык. Кайра ата бабасы кылган ушул мал, кой, жылкы дегенде шуну кайрадан баштадык да. Бул нерсени баштаганыма 13 жыл болду. 13 жыл. Атак базарда соода кылганбыз. Бул жерде биринчи мал баккам. Мал багып, кийин кайрадан атка өттүк да. Жылкыга? Баракелде. Сарайыңыз Г-образный сарай экен. Аянты канча размери? Мына жагы 40 метр, бул жагы 60. 40-60. 40-60. Баракелде. Достор, мынакей. Бул жакта машинанын толгонун карагыла, достор. Бул жерде мындайча айтканда Шамшидин экенин бир элге пайдасы убойный бар дедиңиз, Ооба. Ушул жерде кыргыздар сизден келип акысыз кызмат пайдаланып кетет.
элге кызмат кыла турган сарайда бул баягы той кылгандар келип жылкы союшат. Эттерин пиширип ушул жерден эртең той буюрса. Эртең кыз той. Үрсү күнү ул той. Той беришип атат. Өзгөндүктөр кыз алып атабы, кыз берип атабы? Кыз берип атат алайга. Кыскасы ушул сиздин ушул жериңизге келип, үйүңүзгө келип, ушул жерден бышырып, союп, даяр кылып алып кетишет. Баракелде. Иштечип. Ушундай кылышат. Соопту алып атыптырсыздар да айтканда, Шамшка. Кудай кааласа, Алла насип кылса. Ооба. Жакшы да. Анан эми жылкыларга келе турган болсоңуз. Болсок, кече улактан көрдүм. Мен билгенден 4 ат аргыма калып бардыңыз. Улакка чабыла турган. Кандай кылып таптап атасыз? Сиз өзүңүз дайым таптайсызбы, же ушул жерде балдарга таптатырып бактырасызбы? Бу жерде ат баккан бала бар. Балам экөөбүз келип минебиз да аттарды. Мингенде өзүңүз көзөмөл кыласыз. Өзүбүз минип суутуп. Балдар чабат. Биз улакчы эмеспиз. Палван балдарга беребиз. Аба ырайга көз карандыгыңыз барбы, жокпу? Мисалы, бу жерде деле сиздер Кыргызстандагыдай эле убакыт багып, ошол эле убакыттай таптайсыздарбы? Кыргызстанда кандай таптаса ошондой эле болот бизде деле. Бизде деле ошондой эч айырмасы жок. Погода ушу биздин Кыргызстандагыдай эле. Жай менен минебиз, бир маал бир күн ысып кетпесе минип турабыз. Ата мындай диникке камап алып бакпайбыз аттарды. Обязательно күндүз асылат 2 саат. Жем отун берип, ошондой кылып багабыз. Баягында кама багыш жок бизде. Баракелде. Анан бул жылкылар улакка жүгүргөн аттарыңыздан башка бээлериңиз дагы бар экен. Ооба, бир мына жерде орус киши менен бирге иштейбиз экөөбүз. Экөөбүздүн ортобузда бээлер бар. Канча үйүр? 6 үйүр. Машалла. 6 үйүр бар. Бу жерде кандай үйүргө кандай кылып коесуздар? Мисалы, мен көп жерден көрүп калам. Баягы көбүр айгырга байланыштуу деп коет. 20га чейин, 23ке чейин койгондор бар экен да? Жок, бизде көбүрөөктөн коюлат. Андан да көп коюлат. 30-35кече коюлат. Себеби айгырлар жетишпейт да. Жетишпегендиктен. Эми кандай десем, эми жашырактары да бар да арасында. Качып калат, качпай калат. Анан айтып калдыңыз, бул жакта жайлоо бар деп. Бу жакта каякта жайлоо бар? Бизден 60 километр нарыда ушу орус кишинин 60 1000 гектар жери бар да. Ошол жерде жүрөт бээлер. Основной. Бу жерде дагы биз Кыргызстандагы кылып туруп жерди баягы өздөштүрүп алышабы, же мисалы жылкы бизде ушундай закон бар экен, жылкы чарба, ушундай мал чарба кылсаң, баягы кошумча жайыт жерди алууга арзаныраак, жеңилирээк варианттар болот экен да. Мен түшүнүгүм боюнча ушул орус киши айтты мага, ушу казакилар, өзү орустардын казакилери баягы жылкка кызыккандар. Ушу 1 айылдын жери да ошол. 1 айылдын жери. Ошо 1ден 2ден жылкы кошкондору бар, анан жылкыга илешпейт. Азыр орустар основной жылкыны карабай койду да. Не выгодно деп эле карашпайт эт. Ошол киши кармалып калган да, өзү илгерги данчактарды кармап калган. Ошо союз маалдагы данчактарды кармап калган экен, ошону көбөйттү да. Барак. Ошолордун табынынан чыккан мына малар. Шамшеке, азыр жылкыга чейин дагы бир суроо бар. Менин Бишкекте баягы Кыргызстанга барган аттардын көп тартып калам. Ушул басымдуу бөлүгү ушу данчак породаларды, анан Будён ушундай породаларды Ростовдон алып келдик деп көп айтышат да. Не Ростовдо ушунчалык жылкы көппү, данчактар? Себеби баягы данчак породасы мекени Ростов дешип коет да. Ошол чынбы? Канча кандай десем, эми чындыгы азыраак. Азыраак чындыгы. Бул жерде конзаводдордон Чыңгыз деген бала бар, бир 18 жылдан бери ташыйт. Ошол Чыңгыз алып барып атат данчактарды. Анан мына именно Ростовский областта данчак аздап кеткен, өтө эле аз. Волгоградда бар, Астраханда бар, Ставрополдо, Калмыкияда бар. Баягы мындай бой кичинераак аралашкан данчактар бар.
Анан көбүндө көрүп атабыз, бирок мемедешип коюп атат да, Ростовдон келди деп. Ошо улакта да көп угам да мен, бул ушу эң көп уккан ушу Ростовдон келди деше берет да, ошого айтып атканым го. Ошо жылкыга келгенде Ростовго келип чай ичип кеткендер дагы Ростовдон келди дей береби билбейм. Чындык азыраак. Эми капа дагы чындыкты айтыш керек да. Ооба, турган сөз да. Бул жерден основной Канзаводдогу жылкылардан Чыңгызга барып атат. Onu açıkına айтыш керек да. Видеон данчактарды Чыңгыз деген бала бар, Нокаттык. Канзаводдон ошолор барат. Онун дагы бир точкасы бар Волгоградда, данчактардын. Ошол жерден барып атат. Эми частныйлардан алып атышы мүмкүн. Бирок мурункудай көп мындай машина данчак чыкпайт Ростовдо. Ондай жок. Териш керек. Териш керек ооба. Бирден, экиден териш керек. Баракелде. Анан өткөндө өзүңүз дагы айтып калдыңыз, ушул жерде тайлар канча жылкы тай кетип аткан болсо, ушул жерге чогулуп кетет деп айттыңыз да. Анан мисалы кандай сиздин сарайыңызды пайдаланып ушул жерге топтойбу же кандай? Перевозка менен иштеген балдарга ушу места бергем да. Ушул жерди пайдалана бергиле деп өздөрү тосуп алган бир жерде. Ошол жерге клиенттер алып келип берет. Бул жерден жүктөшүп ташыйт да. 2-3 бала ташыйт жылкыны. Кыскасы ушул жерден кетет экен да. Жок, не только ушул жерден, көп жерден кетет. Просто основно менин тааныштарым жети ташыган ушул жерден жүктөшөт. 2-3 перевозка менен иштеген балдар бар. Мынакей достор. Мынакей, азыр Шамшекем айтып атат, мына данчактын тазасы деп атат да. Енеси жагынан дагы, атасы жагынан дагы. Шамшеке, бул аргымак азыр канча жашта? 3-кө чыкты. Бышты. Ооба. Кече улакта минип жүрдүз го. Ооба. Улакта. Бышты кез үйрөтүп баштадыңыз ба? Ооба, миңге кылып үргөтүп койгонбуз кече улакта. Ошо Чыңгыз деген бала минип жүрдү. Улакка жаштык кылат, жөн эле тамаша кылып жүрдү да. Көз үйрөтүп атты. Ооба, буну мен айгырга алып калгам. Айгырга Кудай кааласа, быйылдан кийин айгырга кошом. Машалла, моң карагыла достор. Ты деген табро эмненин таброосу? Ошо мен баягы бирге иштеп аткан орустун аты Серега, кличкасы Тарзан да. Мурун бул мындай чоң кылып койгон эле, мен былтыр 2 жыл болду. 23-төрдөн кийин тыйлар кичинерди мындай. Ман өтө эле некрасивый болуп калат экен деп кичинердик да. Мынакей достор. 3-кө чыкты. 22 деген табро менен. Мынакей моң карагыла кашка. Эми ушу данчак породасынын жөнүндө бир маалыматтардан айтыңызчы, кандай бул данчак породасы? Бул жерде негизи азыркы ушул кезге чейин данчак порода, таза данчак порода кармаган жылкы заводдор барбы? Канзаводдордо бар. Канзаводдо дагы азыр основной бул жакта скачкага деп аралаштырып берди да. Канзаводдогулар. Бидону бар, данчагы бар. Основной бидон менен данчак. Ана чистокровный английскийлерди кошушуп атат. Ошого сал ничкертишип атат да жылкыларды мегедир орустар. Бул азыр сиздин аргымагыңыз таза деп калдыңыз. Бунун линиясы кандай ошондо? Бунун атасыны зимовников Канзаводдон алганбыз. Ал каякта, биякта калды эле? Ооба, Ростовдо просто ол Канзавод бузулуп кеткен азыр. Бузулуп кеткен, ошол акыркы бир частный өтүп кеткен экен. Частный да бир орус кишиден алып келип кошкон, ошонун балдары. 21-жылдан бери кошулуп атат. Бул экөөнү алып калгам да ошонун балдардан. Бирөөсү талаада жүрөт айгыр болуп. Буну быйылдан кийин кошобуз. Бул данчак, энеси дагы, атасы дагы. Атасынын бою 1,76 болчу. Ушунча чоң беле атасы? Ооба, чоң. Бул аз уштурушунда канча бар бою? Уровеньге 1,73 чыккан да. 1,73. Булар өсөбү дагы же келген ушулбу? Билбейм, Алладан эми үмүт кылып турабыз. Атасыга жетпесе дагы 1,74-75 болсо керек. Эми булар 3 жаштан кийин көч алат экен да, жогондо. Жонорот. Быйылдан кийин билинет да кандай болушу. Бир орус киши менен иштейм деп калбасызбы? Ушу жылкы биргеликте депчи.
Ал киши өзү негизи жылкыга кызыгып ушу жылкынын сортторун, жакшы сортторун кармап жүргөн кишиби, билеби жылкы жөнүндө? Өтө каттык билет. А, Ол киши жаштыгыдан жылкы менен иштегенди айтат да. Атам дагы жылкы менен иштеген дейт. О, илгери олордо 500 данчак болгон экен, 500. Охо. 500 данчак болгон экен. Булар кыргыздар билген эмес да, булар только этке тапшырып жүргөн. Данчактарды сатышып булар наоборот тяжеловозго түшкөн да. Кийин 15-16 жыл мурун Чыңгыз таанышып калат да бул адам менен. Серега менен таанышып калып, Чыңгыз советтешип туруп анан кийин булар данчактарды кармап калып, кымбат алып уже тайларын 50 миңден алып баштаган да. Ушул табындан. Чыңгыз алып сатып жүрүп, кийин анан кыргыздар кийин көтөрүлүп кетпеди. Анан келип сена бузулуш башталды. Көтөрбөдүк, орустарды байытып атабыз. Басына. 200 миң кылып койгон данчаңды бар 500 берип алып кетип калган күндөр болду. 500 кылып койгон бааны 2 миллионго алып кетип калгандар болду. Мисалы айта берсең сөз көп да. Ооба. Өзүңүз дагы Бишкекке, Кыргызстанга жакшы тайларды саттым деп атасыз чоң-чоң акчаларга. Алардын деле линиялары ушулардан беле? Ушунун линиясынан бар, анан бир Сонунбек деген үкем бар, Аксылык. Жетигендин ээси. Жетигендин ээсине бирди бергем, Сеттин баласы. Натуральный Сеттин баласын бергем. Сет деген ал башка айгыр болду. Будёнский концерттен алганда. Азыр 177-178 болду деп айтты да. Охо. 2 күн мурун. Өтө чоңойгон. Şu Сонунбекке выбор койгом, же мананы ал, же ону ал дегем да. Дегенде Сонунбек бергин тандаган. Ооба. Бирок ол бунан чоң. Чоң. Ооба. Эгер сыр болбосо ошол тай кезинде 6 айлыгында саттым дедизби? Ошол кезинде канча болгон баасы? $10,000 саткан. Машалла. $10,000 саткан. Жашыра турган эмеси бар. Ооба. Баракелде. Мына достор, маалыматтар өтө кызык болуп атат. Шамшеке, мына данчак деп көп айтышат. Бирок кээ бир учурда жалдуунда көрүп калам да. Таза данчак кандай болот өзү? Жалы жок болот да. Мынакей азыр достор, мына ушу Бишкекте бая төө куйрукту билем, ушундай жалы жок. Анан көп данчактарды таза данчак деше берет, бирок жалдуу. Демек, тазасы ушу жалы жок болот, а? Азыр основной ушундай сары болуп турса эле данчак болуп кетти да бар жол. Болуп кетти. Мына ушулар документальный паспорту бар. 2 күн болду паспортун алып келгенине. 6 айда чыкты паспорт. Охо. Полный ДНК-сын текшерип анан берет. Ооба, 6 айда келет да паспорт. Ушуга паспорт алдым ушул. Жылкыга жаны берген. Баракелде. Бир чети менен дагы бир таанышып сүйлөшкөнчө, бул Гүлсары аргымагыңыз эмне болгон аргымак? Буну дагы кече бутун дебилип коюптур. Кече дагы Сонунбек берген мага. Бул Кыргызстандан келди. Ооба. Сонунбек берген. Анда бул биздин өзүбүздүн жылкылардан экен да, кыргыз жылкыдан. Энеси Россиядан барган экен, атасы ушу Жалал-Абадта. Хан деди. Ошону баласы деп берген. Хан уруктан. Ооба. Быйыл келди бул. Жакшы. Кандай жарап атат? Балам чабып атат. Сорун кыса кылып калат, болбосо жок. Эми балуан эмес да бай. Ооба. Ошону минип жүрөт. Баракелде. Бою 1.60-тын үстүндө. Жакшы. Мына достор, бул сарайда ушу кече машинадан түшүп атканда да тарттым эле. Шамшекенин эң бийик аттарынын бири ушу экен. Мынакей. Бунун пародасы кандай дедиз? Ганновер. Ганновер, да. 2 линиясы тең ошондой. Ооба, паспорт бар мында. 2020-жыл. Ганноверлерди айтам. Негизи биякта бул көп айтат да, Россиядан эле эмес, Европадан келген Ганноверлер дагы бар деп коет да. Ооба, орус тарап келип атат. Европадан келген. Анан ата-энеси да Европадан келген. Бул жерде туулган, ооба. Кече улакта тизесин уруп турабылар.
Бул атыңыз кандай? Бул ат такшал эле улакка да. Буну эркелетип эле багып отурган. Быйыл аз-маз минилди да. Дүйшөн улак берди го, ошондо бир сорун кылды. Машалла. Быйылдан кийин Кудай кааласа жараса керек. Жанагы нокаттык балбан ким эле? Сайт балбан. Сайт ошол кылды? Ооба, ошону менен бир жыл сорун. Байкалды. Бара-бара такшалып аттырдан да. Сиздерде деле улак көбөйүп калган турбайбы бияк? Ооба, бизде да күчөп кетип атат, Кыргызстанда да чабылып атат. Бул жаныбарчы, Сайтка? Бул жаныбар Карачайдан келген. Достор, Сайт Шамшеке, мен ушул Ростовдон ушундай көп уктум да, кече Дүйшөнүн аттары да ошол Карачай аралаш породада аттары көп экен да. Карачайский порода негизи баягы мен мурун видеолордон көрүп жүргөндө ошо биздин жылкыларга окшогон жапыс болот экен да. Эмне буларга кызыгуу кандай болот атат? Эмне бышык болобу же кандай? Бышык болот экен. Буларды англискийге аралаштырып атат да азыр карачайлар. Англискийге аралашкан ушундай каттык жылкы болот экен. Жүгүргөн болот экен. Ылдамдыгы. Ооба. Жүгүрүк, ылдамдыгы жакшы. Буну былтыр алгам. Буну основной куруп албан чабып атат. Бул уже бир жылдан бери чабылып атат. Анда такшалып эле калыптыр да. Ооба, чабылып атат. Кандай жүрүп атат? Жакшы эле. Кече улактарда улак ашпады буга. Ашты, жеткизише албады. Көп болду го. Ооба. Мүнөзү кандай болот? Биздин кыргыз жылкыга окшогон кежир, өжөр болобу же кандай? Кежир. Азыр кече кыйналып калып эле ушу турат, болбосо буну турбайт мына. Кыйналып калыптыр. Улакта эми бир-эки күн өзүнө келгенче ушундай болот да. Карачайский, английский аралашкан. 1.57 ушун. Бой 1.57. Мына достор. Иштери тартып. Мындай тыкан жылкы, чыйрак жылкы болот экен да. Сорулары чолоңдоп калыптыр дагы. Машалла. Бул эмне болгон жаныбар? Моң карагыла достор. Бул Селина конзот. Алдыга тартсаң да. Анда катарсаң. Машалла. Селина конзоттон алынган. Моң карагыла достор. Бунда Чыңгыз алып берген. 2021 жылкы буден. Машалла. Буден. Бою 1.73. Бул улакта даже бар элек. Бышты экен да? Ооба. Жаныбарды карагыла достор. Мону. Таза буден ушундай болобу, Таза буден. Линия китеп-стептери мененби? Китеп бар жогу бар. Азма сакоолоп калган экен, ушу улакка минбедик. Сарай деле деникте эле турат. Баракелде. Моң карагыла достор. Буден. Буну кандай кылайын деп атасыз? Айгырга коеюн деп атасызбы же кандай? Айгырга койсомбу деп алдым эле. Пока билбейм, азыр буга место жок. Акчасыга келсе сатып беребиз, болбосо. Карматып беребиз да, зыяны жок. Паспорту бар. Селина конзот. Бардыгы эле билет го. Селина конзот деп калдыз. Ал жерде только буденбу же башка порода дагы аргымактар да барбы? Ал жерде основной буден, бирок ахал текин дагы көп. Ахал текин түркмөндөрдүн ахал текининби? Аралаштырат да, баа чистокровный, полукровныйларга кошот экен да, чтобы крепкий болуш үчүн. Шамшеке, ушул маалымат кызык болуп калды мага. Ахал текинди негизи аларга мамлекет тыюу салган дедиле го, башка өлкөлөргө чыгарганга. Манан кандайым бар ахал текин? Ооба. Прабабушкасы ахал текин экен манан. Машалла. Прабабушкасы. Паспортудан көрдүм, ахал текин экен. Бар экен, прабабушкасы да ахал текин бар экен манда. Булар обязательно конзоттор кошот ахал текинди. Ахал текин биелери бар, айгырлары бар. Көрүп эле жүрбөйбүз. Первый конный заводдо бар. Донской конзаводдо бар, Селинада бар. Булар обязательно кошот. Сиз ошо өзүңүз көрдүңүзбү? Мына энеси жагынан дагы, атасы жагынан дагы ахал текиндерди? Тазасын? Ооба. Турат да конзаводдо. Булар аралаштырат. Обязательно аралаштырат. Алар сатпайбы эмне? Мен ахал текинди. Булар айгырга
айгырга абзатын кошушат да, кан аралаштырат экен да консерваттагылар. Скачка крепкий болот экен деп. Мисалы ошол энеси жагынан дагы атасы жагынан дагы таза линия кылып акал-текинди сатышабы? Жок, кантип түшүндүрсөм болот. Булар акал-текин мындай аралаштырат экен да, канын аралаштырат экен. Таза өзүнүн породасын чыгарышпайбы? Жок, таза өзүнүн породасын чыгарышпайт. Только аргын кылып. Аргын кылышат. Мисалы акал-текин айгырды чистокровныйга кошот экен, бидионго кошот экен, данчакка кошот экен. Любой документти караса, прабабушка или бабушка ошондой же дедушкаларда акал-текиндин каны бар да. Ананда дагы бар экен, мен өткөн паспортун карасам бар экен. Прабабушкасы бул эне жагы да акал-текин бар экен. Машалла. А немеге кошосуңар десе, бул акал-текиндер крепкий болот экен да. Скачкага жакшы экен да. Скачкага жакшы. Негизи алар билесиз баягы шудуйган ичке болот го, чыпыйган. Ооба. Ичке жогонураактары кошот экен да. Достор, мындай мисалы мында карасаң, алар ичке кошулбайт да. Ооба да, мен мунун дыңын биле турбайбы, карасызбы сооруларын. Акал-текин болсо, бунун устагы бир 3-4 пародага аргын экен да, бул аргымактаган да. 3 парода бар экен. Будион, акал-текин. Ол прабабушкасынан, дедушкасынан жазып келет экен да, акырда бидионда чист бидион деп койт экен. Машалла. Мына кызык достор. Бирок Россияга келгенден бери мен өтө көп жаңылыктарды угуп атам, Шапшин-эке. Жылкыга байланыштуучу. Биз ал жакта сиз айткандай баягы жердени көрсөк эле данчак, чоңду көрсө эле Полша деп калганбыз да, көбүнчөчү. Баракелде. Анда бир сарайыңызга кирип, бир көрүп айланып чыгайлычы, Караш. Мен ар жакта 1-2 сарайларды көрдүм. Анан ушу диниктер ушу жыгаш тактайдан экен да. Бу жерде эмне тактай кенен үчүнбү же кандай? Тактай бул сарай салганда куу 6000 болгон да. 6000-6,5 миңден алып, основной диниктер тезирээк бүтүрүш үчүн тактайдан эле салып койгонбуз да. Бирок эми баягы тактай эми бу жерде жана химиялык беркилер жок, мындай таза табигый материал да, бул эми мындайча айтканда бир жакшы жеричи. Анан бизде баягы илгертен эки эле материал болгондо, тактай анан ылай. Туурабы? Ооба да. Эми баягы мен айтып атканым мындай салкындыгы, мына атка дагы жагымдуу болсо керек деп ойлойм да. Ооба, жакшы, сасыбайт сарай. Жыттанбайт, Диниктер чоң. Размерлери канча диниктериңиздин? Узуну 6, турасы 3. Баары ушундайбы? Жок. Баары ушундай эмес. Аралаш. Эми бул чоң аттарга. Чоң диниктер. Баракелде. Биягыңыз өзүнчө экен. Ооба. Бул жак отдельный. Мынакей достор, мына карагыла. Бул жер гардероб. Улактан кийин тердиктерди жайып кургатып, ээлерди иреттеп. Бияк аптека окшойт, Бул жылкылар да сиздикиби? Жок, мына москвичтердики. Мана жылкы кече Дүйшөн Манас Ниязовго подарка кылды го. Жанагы тору, Торат, ооба. Бул чакан эле көрүндү эле, бойлууго, Ооба, чоң, бою чоң экен. Машалла, мына Кече буну эзип салып тур да, мында ким чапкан билбейм. Манас Ниязовдун аты. Подарка. Бул Кыргызстанга кетет экен да? Билбейм, пока туруп тура берсин деп койду го. Жүктөбүз да жүктөп бересиз. Машинеге жүктөп бериң десе жүктөп. Жүктөп беребиз да. Баракелде. Кече дагы бир Кыргызстандан келген биздин бир инилерибиз 300 миңге тай алдым деп калды. Сизден алган жокпу? Жок, бизден алган жок. Кандай тай болду экен деп таң калып калдым да, 300 миңге. Мыймандардан акыркысы бүгүн кетет да. Мына жерде бир машина жылкы калды. Баракелде. Достор, бир нерсени айтып коеюн дагы. Москвадан келген, улакка келген коноктордун баарын тейледиз. 35 ат келди. Машалла. Биз сарайга 35 ат келди. Же Шумкарга ким келди? Баракелде.
Өтө сооп коюштепсиз бирок. Эми Ушунчалык да. сооп калсын. Ооба да, ушунчалык да. Достор, карагыла мынакей моундай шарты келишкен сарайда. Жылуу, бүт шарты бар. Мындайча айтканда, жүрөгү тоок кенен жүрөт да. Алып келгендер, балбандар дагы, саяпкерлер дагы турабы? Мына ушул аттар баардыгы ошо Москвалык туугандар алып келген аттарбы? Москванын аттары. Бүт Кыргызстандан келген аттар. Москвада 98% кыргыздардыкы аттары Кыргызстандан келген. Москвадагылар российский ат чаппайт. Только ошо өзүнүн кыргыз жылкыларды. Кыргыз жылкылар мыналар. Баракалда. Биздин чөп тандашпайт бекен? Тандабайт экен чөп. Мына менин атым экен арасы. Бул эмне болгон ат? Айгыр. Бул да кетет айгырга. Пародазы кандай? Баш эле чоң экен го. Баш эле чоң, Кыргызстандан келген бул да. Бою 1.70-тин үстүдө. Пародазыча? Пародасын видео менен бирдек аралашканда берген. 2 жыл айгырда жүрдү, быйыл 3-чү жыл кетет. Жакшы жүрдү? Жакшы. Кулундары кандай түштү? Жакшы түштү. 2024 23 келген. 24 балдары бар. Быйыл аз да бели тууп атачынан. 30 бейге коюлган да. 30 бей достор. Баракелде. Шамшекен, анда не номериңизди коебузбу? Анда кандай кылабыз? Эртең буну сиз азыр 600 жылкы дедиңиз, 600 дедиңиз, 30тан кем эмес дедиңиз. Эми аны жок дегенде 600-үн бери дегенде бир 150 кулун берет да бир жылга. Эми өлүм житимден сырткары таза дегендей го. Ошондой болуп калат. Араздан чыгып калса, сатууга коюла тургандары бар да баары бир. Ооба, бар. Сатылат. Эгер каршы болбосоңуз, номериңизди коюп коем. Мындай сиз айтып атпайсызбы? Биздики баардыгы документи менен линиялары баары так депчи. Эми баягы ишеничтүү кишиден алам деген адамдар кайрылып калса дегеним го. Болду, биз сатабыз да, аны баардыгын ат кыла албайбыз го туура. Баракелде. Биякта бул сарайыңызда диниктер бөлүнбөгөн экен. Неге? Бул негизи бул сарайда биз бука бакканбыз. Бука турган. Ушул 60 метрде букалар турган. Эмнегедир бука бакпай калдык. 2 жылдан бери бакпай атабыз. Аттар, тайлар турат мына жерде кышында. Бош жерге чөп жийип коебуз. Жакшы. Монун бурчтары, кырлары бир аз ачык экен. Жылуулук кандай кышында? Жылуулук жакшы. Эгер буларды жаап салсаңыз өтө эле дам болуп кетеби? Ооба. Бу жерде өтө деле суук болбойт да. Ошо угуп калдым, кышында да кар жатпайт деп. Кар жат. Быйыл бир жолу кар жаады. Кара шамал. Ооба. Мына достор. Жерлер. Айланып чыктык бияктан. Биякта достор, туугандар даярданып аткан экен тойго. Нон карагыла достор. Ушул жер да сизге караштуубу? Ооба, мана ал жерде 8 гектар жер бар. Будай себилген мага караштуу. Сиз жылкыларды будай менен багасызбы? Жок, будай менен бакпайбыз, эми будай себилип калды да. Сатып туруп арпа кылып коесуз. Алмаштырып беребиз да күздө. Ооба. Сиздики бул айылдын бүтүшү экен да ошондо, Айылдын бүтүшү бул жагы кеткен тала. Жер. Ондой дөңсөлөр бар экен. Бизде да дөңдөр деп коет го, тоо эмес. Аттар ошол жакта минебиз да. Ылдый өйдө кылып. Жакшы достор. Мен Кыргызстандан ушакка келип, эми элестете бергиле. Мындайча айтканда, кыска нуска айтканда, ырыскыңыз ушакта экен да? Балдар чоңоюп калды, эми балдарды таштап кетебиз да биз эми Кыргызстанга. Өзүңүз негизи жак кетейин деген ой барбы? Күнүгө кетким келет Кыргызстанга. Туулган жердин топурагы алтын дегендей,
баары бир жүрөктө кичине кыпындай сана болот Шамшеке? Конечно. Жаштыгыңда билинбейт экен, жаш өткөндөн кийин Кыргызстанды эңсеп алат экенсиң. Муну үстүгө Кыргызстаныбыз азыр оңолуп кетти го. Ооба. Азыр барсаң жашагың келет Кыргызстанда. Жөн эле карапайым жашоо менен дең. Ооба. Ат минип, жайлоого чыгып, мал жан кармап, Буйруса ушу Кыргызстанга барбам, ушу жылкы менен иштейбиз деген ниетибиз бар. Баракелде. Мана жемгана бул, мына. Жемди ушул жерге чүрөбүз. Мен Алик деген бир туугансын сарайынан көрүп калдым. Чумкуп мындай тозуп тур да, мындайча айтканда. Жан эч нерсе кирбей турган. Ооба, Алик. Сиздики да ошондой экен, Ооба, ошондой. Алик быйыл салды. Наргы кече улак болгон жерде эми Алик салган. Мында салып кийин ооба, атасы айтты. Онон кийин башында мына сарай салды, молодец. Жакшы кылып салды. Акчанын көзүн карабады да. Ооба. Баракелде, эми болуп турса, жакшы да. Болуп турса, акчаң болуп турса, баягы бизнестин көзү ачылат, сооданын көзү ачылат дегендей, баягы алдыга ымтылуу идеялар пайда болот экен. Ошондон өзүңнө адам жакшы шарт түзгөнгө аракет кылат экен. Ооба да, конечно. Жакшы жашаш керек. Бизнесмен балдар да атка кызыгып, болбосо Алик ушул жерге келип ат минип жүргөндү да. Кызыгып, сарайларды салып, аттарды алып, аракет кылтат да. Кыргыздын патриот балдары да, молодец. Баракелде. Сени тетебиз, балдар. Бул Шамшеке, бул тайлар тарсак боло береби? Боло берет. Бул меники, сиздики эмес экен бирок, Жок, менин тайларым эмес бул. Өзүм жердешимдин тайлары. Будён окшойт, Породасын точно айта албайм. Кыргызстанга кетеби булар, же берде кармайбы? Бул дагы ушул багып, үргөтүп сатат да. Бизнес кылат тай менен. Тайлары. Булар полторашка 2 жаштар окшойт, Полторашка 2 жашар. Булар тайлар. Жашарлары бар экен, манеки. Бул могулар жаңы быйылкы тайлар да. Күзгү тайлар. Күзгү тайлар. Ушундай 2 түр болот экен да. Шамшидин чөп, Кээ бири мындай баягындай жапайы чөп деп коебуз го биз. 2 түр болот, ооба. Кээ бири беде, Беде 2 түр. Беде менен шуну алат да балдар. Аттарга основной беде беребиз. Тайларга мындай чөп берилет. Мына достор, карагыла. Бүт Шамшеке. Мен Кыргызстандын номеринде жүргөн машиналарды өтө көп көрдүм Россияданчы. Кыргыздар 60-70% кыргыз номерде машина айдайт. Ушу гаилер кандай ушу жолдо? Страховка кылып коюшат, минип жүрө берет, айдаш. Жок, мындай башка мамлекеттин Кыргызстандык экен деп мындай тозо бербейби деген ойдо айтып атам го. Документ туру болсо гаилер өтө жакшы берди. Эреже бузбасаң кармоо. Эреже бузбасаң башым тоспойт. Мени 1 жылдан бери тоса элек да. Баракелде. Достор, Москванын балбандары бүгүн кайтып аткан экен. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum жигиттер. Assalomu alaykum. Жакшы жүрөсүңөрбү? Мырза эке. Assalomu alaykum. Кандайсыз Мырза эке? Assalomu alaykum. Жакшы, Кудайга шүкүр. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы шүгүр, Кудайга шүгүр. Сәкең жүрөсүз. Баракелде. Мырза эке, мен Шамшеке менен акырын мындай кызыгып видео кылып атабыз. Мына ушу Россияда туруп, мондай сарайды салып, 6 үйүр, 5 үйүр жылкы кармап, анан биякта кыргыздар үчүн мындай калыс кызматтар бар экен, убойнийдан келип пайдаланат экен, аттарды чогултуп ушул жерге жүктөп жөнөтөт экен. Москвадан келген бир туугандардын аттары бүт ушул жерде турат экен. Соопту алып атасыз да деп койдум. Не дедиз? Бул кыргыздын бул податын жакшы да кайры барса, илгери кыргыз үчкүчүлөр элге кызмат кылышын. Азыр мына көрдүм. Баары шарият жетип калган экен. Молодец, булардын салганына мен сүйүнүп.
Birinchi görgөн күнү şerge келип бизди сыйлап берсе. Сыйырматты көрүп кеткенбиz. Анан көрүп аябай ыраазы болдум. Кече сыйлады. Өзгөндүк туугандар, тажик туугандар сыйлады, көрдүңбү? Алайкулук туугандар сыйлады. Нукаттык мына Шамды сыйлады улак берип. Өмүрүндө ушундайлар көбөйө берсин. Бул илгертен калган ата бабабыздын немеси. Кайерге барсаң ат кармап, жылкы кармап, мындай немелерди кылып, кымыздарды кылып, элди сыйлап, мындай союштар союп турганга жетпейт. Бул кыргыздын үрп адаты да. Азыр эми биз кыргыздар мына согум сойбойсун, палан сойбойсун деп эле Кыргызстанда чыгарды, ол туура эмес ал. Биздин ата бабабыз илгертен союп жүргөн, илгертен неме кылып жүргөн. Биздин кыргыздын ошонусу менен таанылабыз, эмнеси менен таанылабыз, футболу менен таанылабыз. Футбол өлүп кетсе эч ким таанытпайт. Ооба. Биздин неме. Эртең ошол ар бир нерсенин өзүнүн немеси болот, убак сааты келген, сааты болот жашаштын. Бир убактарда келет бизге эми жакшы мындай күндөр келет. Ат чаап, элдин кызматын кылган күндөр. Ошон үчүн эч качан мындай кыргыздын үрп адатын таштабаш керек да. Эми ыраазымын буларга ушунчалык баардык кылган немелерине. Алла Таалам берген да. Кайер болсам кыргыздын ырысысын берип атат, мусулмандын ырысысын берип атат. Ооба. Мына өзүң деле көрдүң кече кандай сый-урматты көрүп атасың. Ооба. Азыр кетип аткан дагы сыйлап жөнөтүп атышат. Мындан артык эмне керек бар кыргыз? Кыргыз ошо жылкы союп, кой союп, сыйы менен көрүнөт да, же футбол тоюп көрүнөт. Улак чабып тең. Улак чабып көрүнөт. Ар нерсенин өзүнүн немеси менен болот. Улак чабып көрүнөт. Ат минебек, кыз кумай менен, чүкайт май менен көрүнөт. Эрсаш, эреңиш менен көрүнөт. Мына эреңиштерди ham жок кылып койду. Кыз кумай деле жок болуп калды. Жылда сайыз малына кыргыз үйдү тигип алып, ар бир райондун, ар бир областтын улак оюндары болчу эле. Биз келет элек, эңишет элек. 6 айлык деген малиси болот эле кыргыздарга. Награда берип, ким жакшы, кайсы малчы жакшы, кайсы палван жакшы, баардыгына награда берип сыйлайт эле. Азыр кимди сыйлайт? Жаман сыйлабайт азыр. Көрүп атасың азыр палвандар баардыгы эле. Палвандар жаман үргөтүп коет мына депутаттар, башка немелер баардыгы. Байлар. Аябай ыраазымын мына Шам. Молодец, мына кара. Элдин ушунчалык жакшы нерселерин кылып атат. Мындан артык бизге эмне керек? Мына сыйлап атат. Бир жумадан бери сыйлады. Бир жумадан бери көрдүң, бир жумада канча неме кетип атат. Бул кыргыздын сый-урматы болуп атат. Алла Таалам ушуларга берет соо. Не десем биз кам ден соолук каалайбыз, өмүр каалайбыз. Дайым ушундай элди сыйлай бер. Сени Алла Таалам, сен канча чачсаң Алла Таалам силерге ошончолук Кудай Таалам берет да баардыгыңарга. Ошон үчүн биз жакшы патабызды берип, бала чагың ушу кечеге берген неберелериңе, тууган урууңа, мына жерде кызмат кылган балдарга, баардыгыңарга ушундай тойду жеткизсин, сый-урматты жеткизсин. Бири-бирибизди сыйлап, ойноп күлүп жүрө берели укам. Сага рахмат ушунча келип татканыңа. Эсаламан үйгө жетип алайлы, баана. Бир нерсени мен эң жакшы көргөнүм, бир жакадан бир жеңдин кол чыгарганы мен уларга аябай ыраазы болдум. Мына тажик, кыргыз, өзбек болуп, жакшы кылган той кылгандардын баарына ушу Алла Таалам пата истейсин. Ооматын берсин. Бизге окшогон палвандардан болсун да баардыгы. Амин. Жакшы, мына достор, бул жакта аттар жүктөлүп атат. Ушу Даниярке дагы буйруса ушу чоң жамаат менен келген экен ушул улакка. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сезимдер мына досум 1-9-да досум той берип, досумдун тоюнда болдук. Анан 12-синде болдук. Кече мына тажик туугандардын тоюнда болдук. Өтө чоң деңгээлде болду. 3 той тең. Ушул кыргыз туугандарыбыздан Ростовдук Алла разы болсун. Өтө жакшы деңгээлде, улак өтө таза болду. Мына өзүңөр деле өзүң деле Асылбек болдуң. Аябай жакшы болду. Биз не демекчибиз, эми ушу Кыргызстанда да ушундай улак өткөрүш керек да. Таза, азыр эми көрүп атасың го. Тейик жип болуп эле улак жакшы болбой калды. Улактын деле кызыгы бара-бара кете баштап атат да. Ошого эми бүт палвандарга айтарым эми ушундай эми Москвадагыдай кылып таза өткөрсө аябай жакшы болот эле да. Анан баардык мына кыргыздардан, нердеги туугандардан сый-урматын көрдүк. Алла разы болсун. Кызмат кылган балдарынан дагы баарынан чоң рахмат дейбиз досум. Алла разы болсун. Мына Шамил досубуздун атын сарайына биз аттарды бияка алып келгенбиз. Айтып берди. Келгенден бери ушу досум өзү карап кызматта. Алла разы болсун досумдан дагы. Алла кааласа иншалла жакшы болду баардыгы. Баракат. Мына эми бүгүн кайтып атабыз, эми кайра аттарды жүктөп
Жакшы Москвадан. кубаң берем. Қана, Шамил, амин досым. Şu қораңан барака пайыз кетпесін. Үй бүлөңө ден соолук, сага ден соолук. Şu неберелериң палуандардай палуан болсын. Қораңан барака пайыз кетпесін. Şu канча кыргызда айтат го, канча кут кирсе ошончо кут кирет деп, ошол куттардын баары кире берсин. Allah razı olsun ha. Amin. Allahu akbar. Rahmat. Достор, мынакей ушундайча саякат жыйынтыгына чыкты буюрса, Шамшидин экенин сарайын ушу мен ага кызыктуу болгон көп суроолорду берип алдым. Шамшеке, не дейбиз анда? Көп сооп иштерди жасап атыпсыз, өзүңүздүн тирлик окатыңыздан сырткары. Ушу сарайыңызда ушу жакшы жылкылар чыга берсин. Өзүңүзгө ден соолук, үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга буюрса эми жолукканыбыз жакшылык тойлор боло берсин. Тойлордун себеби менен таанышып калдык да. Ооба. Алла насип кылсын. Кызматтабыз биз. Баракелла. Кыргызстанга барсаңыздар, сиздер байланышыңыздар, биз байланышайлы, а? Алла разы болсын ушун 4000 километрге келип ушун тойлор тартып элге кызмат кылган силерге дагы Алла разы болсын. Ишиңерге ийгилик, эмне максат ниет кылсаңар баардыгын Алла таалам жеткизсин. Баракелла.